Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Жылдын башталганында аябай өкүнүчтүү бир кошуна өлкөбүздө абал болду. Бир канча убакыттан бери тынч эле отургам, бирок көпчүлүк адамдар чыгып Казакстанда болгон абал боюнча оюң айтып койбойсуңбу, биздин да аскерлер ал жака баратат деп сөздөр жазышты да. Ошого байланыштуу мен дагы кирип өзүмдүн оюмду айтып коеюн деп чечтим. Бир нерсе деп айтаардан мурун кече жакында кече эле каймана аты Дики деп аталган Арман деп айтылган адам биздин Кыргызстаныбызга, Кыргызстаныбыздын жарандарына шек келтирип бир эки сөздөрдү айтып кетти. Ошого жооп берип туруп, андан кийин этабы менен өтүп кетсек. Билбейм, Дики Арман дегенди кече эле жакында окуп, көрүп калдым да. Мындай айтканда, өзүнчө эле Казакстандын бир баатыры болуп чыга келди. Бирок ал адам биздин адамдар ушундай саботаждан пайдаланып бир урлук жана башкаларды кылып атат деп айтты да. Бирок бул көчөдө жүргөн бир акмакка теңелип, биз өзүбүздүн бир туугандык мамилебизди бузбашыбыз керек. Буга окшогон акмактар айта берет жана кайта берет да, сүйлөй беришет. Дики болобу, адам болобу, айбан болобу, бирок факты менен айтыш керек. Ар бир убакытта кармап, анын граждан экенин текшерип, точно кыргыз болсо мына деп туруп факты менен айтканда сонун болмок. Бирок биз мындай төңкөрүштү, мындай көтөрүлүштү, мындай бийлик алмашууну кыргыз эли бир эмес 3 жолу башыбыздан кечирдик. Акыркысы былтыркы 5-октябрда орун алды. Бирок тилекке каршы бизде кыргыздын учу куру эмес, жакшы мыкты Садыр Нуркожоевичке окшогон элди жетелеп кете турган, элди басып, карапайым калктын ишеничине татыган адам болгон үчүн бир дагы айнек, бир дагы нерсе сынбай, калдайган калың эл Садыр Жапаровго ишенип 10 январда шайлап берди. Арманга айтып коер элем, Арман, сен биздин мамлекетти жакшы билбей турган болсоң, мындай айтканда кысып, биздин мамлекетке шек келтирип, биздин элге шек келтирбе. Сен бандитсиңби? Бандиттигиңди өзүңдүн мамлекетиңде, өзүңдүн жериңде кенен кезир улантып бер. Адамсыңбы? Адамдыгыңды улантып бер. Бирок биздин мамлекетибизге ар кандай бир сөздөрдү айтпа. Сага окшогон эки жүздүү, сага окшогон Кудай деп калп эле оозуна алып, эч жериң сеники бир айрылбаса дагы, бир жериңе зеленка себип алып, бир жериңе краскалар себип алып, калп эле казак элине, өзүң элиңе күйүмдар болбой эле кой. 3 жол төңкөрүштү өткөргөн кыргыз эли, биз 3 жолу тең кыйынчылыктардан чыгып кеткен адамдардын бирибиз. Жада калса, казак эли мындан 100 жыл мурун ачкачылыктан кырылып аткан убакытта кыргыз эли үйүн алып келип багып, жалгыз кою болсо ошосун союп, жан сактап, казак элин уланып кетишине чоң салым кошкон адамдардын бирибиз. Казакстанга жакын жайгашкан Талас областынын тургуну катары, сага да кайрылам, Кыргызстандын кулуну катары. Ачуу сөз менен айтканда, кысып, жалган жалаларды айтпа. 10-чы жылдан баштап эле бизде биринчи 2005 жыл төңкөрүш болгон, экинчиси 10-чы жылы, үчүнчүсү былтыр октябрда болду. Бирок 10-чы жылда дагы калдайган калың эл мародер болгон эмес. Калдайган калың эл бирөөдүн бизнесин тартып алган эмес. Бирөөдүн бир айнегин сындырган эмес. Мен так кес айта алам, ошол убакытта мындан 11 жыл мурунку, 12 жыл мурунку мародерлор Атамбаев, Текебаевтар болгон.
Кыргызстан тарыхын жакшы түшүнүп түшүнбөй, билип билбей эле биздин мамлекетибизге ташырытканың сенин жиндилигиң деп баалайм. Кече биздин бир атуулубуз, биздин бир чыгааныбыз жооп берди. Сен блогерсиңби же кошоматчысыңбы же криминалсыңбы, ошону бир тактап билип ал деди да, мен сага да ошентип айтар элем да. Өзүңдүн позицияңды так билип, андан кийин башкаларга ташырсаң жарашмак. Тилекке каршы урматтуу кыргыз элим, баарыңарга терең ыраазычылык. Ушунчалык мыкты элбиз, биримдиктүүлүбүз, ушунчалык бирдиктүүлүк мыкты элбиз. Оор убакытта дагы, пандемияда дагы, кандай бир кыйынчылык болсо дагы чыгып кеткен элдердин бирибиз. Баарыбыз бир болсок, баарыбыз алданбасак, жана көчөдө жүргөн көчө басар бир туалет салбаган адамдар бар. Азыркы убакытта президентибизге, Камчок Кыдыршаевичке жана башкалардын баарына сөз атап атат да, азыркы убакыттачы. Ошого урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, биз өзгөрүүнү бир эмес 3 жолу кааладык. Биринчиси, Акаев кетти, Бакиев келди. Баягы эле кландардын режими менен өкүм сүрдү. Эчтеке өзгөрүү болгон жок. Экинчи төңкөрүш, Бакиев кетти, Атамбаев келди, каралар кетти, актар калды деп туруп, бул эменин астына, ак үйдүн астына эмени эстеликтер тургузуп коюу менен гана эсте калды. Эми Атамбаевдин бизге келтирген зыяндарын айтып коеюн. Июнь окуясы. 7 апрель 90 бала. Июнь окуясында 447 бала. Кече жакында 17-жылы 40 адамды кырып дачасуу мисалы. Баш кесир Батукаевдин чыгып кетиши, толтура эметип адамдардын баарын куугунтукка алганы, мындай айтканда, алты баштуу ажыдар болуп кеткени айдан ачык көрүнүп турду. Андан кийин Сооронбай Жээнбеков келди. Эч нерсени кыйратпай 3 жылдын ичинде факты сурап туруп алды. Бирок бир дагы жылыш болгон жок. Тилекке каршы 3-чү төңкөрүш болуп, калдайган калың эл 1.195.000 жаран. Мындайча айтканда, шайлоочулардын 80%, Кыргызстандын 80% калдайган калың эл Садыр Жапаровду колдоп берип, Садыр Жапаров 10 январда, мына 2 күндөн кийин биздин башыбызга ажы болуп келгенде 1 жылдын 100 болот. 1 жыл аралыгында көп бир иштер жасады. Азыркы убакытта Чекебаев болобу, башка саясатчылар болобу, башка бир адамдар болобу, 10 жылкынын каармандары болобу, же бир жарандар болобу, же бир ЛГБТ болобу, МПОС болобу, ушунчалык бир туура эмес бир маалыматтарды таратып, калдайган калың элге биздин мамлекеттин адамдары Казакстанга киргени бул туура эмес деп атат да. Бирок урматтуу кыргыз элим, 3 жол төңкөрүш жана Ош окуясын өткөргөн биз кыргыз катары, ошол убакытта президенттер ОДКБга кайрылбаган үчүн бизге ОДКБ кирген эмес. Кече да Тажикстанда ушундай, Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда ушундай маселе болгондо ОДКБга кайрылган эмес. Эсли ОДКБга кайрыла турган болсо, аябай кан төгүлүп, аябай чыр болуп кетиши толук ыктымал болчу, урматтуу кыргыз элим. Анан ОДКБга кече мисалы каршы добуш бергендер кимдер болду? Мурдагыл ОДКБга кирип, ооба ОДКБны колдойбуз деп парламенттен кабыл алып берген Исхак Масалиев болду. Туурабы? Кече биз ОДКБга каршыбыз деди. Ошол ОДКБны киргизип бизге ошого мүчө кылган Атамбаевдин баласы каршы өрүп. Сенин Атамбаевдин, Сейит Атамбаев, убагында сенин атаң ОДКБны өзү бизге алып келбедиби? Мисалы ОДКБга мүчө эмес мамлекет Өзбекстан мамлекети. Белоруссия мисалы, Казакстан, Кыргызстан деги бир Россия, Тажикстан 7 өлкө ОДКБга мүчө экен да. Бирок урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, тилекке каршы Казакстандын президенти Жомарт Токаев Кемелович ал өзү суранып атат. Жардам сурап атат. Тем более ОДКБда ошол жазылган мыйзамдардын ичинде ал адамдар мамлекетке кирип, Казакстанга кирип бир нерсе кылып жөрөлү, элди кырып жөрөлү, атып жөрөлү деген нерсе жок. Ошол ОДКБнын мүчөлөрүн чакырган Жомарт Токаев
жалган маалымат тараткан болсо, ОДКБнын дагы мүчө болгон адамдарга, ошол жерде мамлекеттерге Жомарт Токаев жооп берет. Өзүнүн элине дагы Жомарт Токаев жооп берет. Ал жерде эми чынбы калппы билбейм, террорчулар бар, террорлор келди, минтти тигинти деп айтып атат. Бир атайын бир курал эметилген, даярдалган адамдар келди. Ошолор бизге ушундай бир эмени ситуацияны оорлоштуруп жиберди деп атат да. Биз кыргыз менен казак бир тууганбыз. Биз эч убакытта урушпайбыз, эч убакытта бир конфликтке барбайбыз. Алыскы туугандан жакын кошуну артык деп коет. Бизге чектеш болгон, жакын болгон казак туугандарыбызга дагы ушунчалык бардыгыбыз азыркы убакытта ушундай болуп атканын көрүп кайгырып турабыз чындыгындачы. Казакстандын экономикасы аркага кетип атканы бул бизди сүйүндүргөн жок. Кайсы бир бийлик болбосун, Казакстан менен Кыргызстан ар дайым бир туугандык мамилесин ар дайым ушул кылып аткан иштерин улантып кете берет деп ойлойм. Кээ бир адамдар мекенчил болуп чыга калдыңар да, мына кече мисалы карасам ЛГБТ чыга калып, саат 9:30 Ак үйдүн алдына келе калган деп. Силер гана мекенге күйөсүңөрбү? Силер гана мекенчилсиңерби? Силер гана ошончолук ойлонуп атасыңарбы кеткен биздин 150 аскерди? Анан көрөк каргабай, анан көрөк жаман сөз айтпай, ошолордун баары аман эсен кайтсын, өмүрү узун болсун, бир дагы балабызга бир эме болбосун деп ойлобойсуңарбы? Мамлекет катары ОДКБга кайрылып аткандан кийин мамлекет катары гуманитарлык жардам берилсе болот, бирок мамлекет катары, адам катары да мындай ушундай бир кыйынчылыкта биздин өзүбүздүн ошол эмелер менен, солдаттар менен, армиябыз менен, мындай айтканда аскерлерибиз менен жардам берип, эртең ак таза болуп чыгып кеткен болсок, биздин да негизи чындыгында жүзүбүз жарык болот да. Анан кийин мисалы 10-жылда дагы кече июнь окуясында дагы 3 жолу төңкөрүштө дагы кече мына Тажикстан менен болгон конфликтте дагы тилекке каршы биздин мамлекет ОДКБга кайрылды деген официалдуу түрдө жок. Казакстан Жомарт Токаев официалдуу түрдө кайрылып атат. Ошого жооп иретинде парламентте каралып атат. Азыркы убакта парламентте добуш берген адамдарды тимме эме кылып салдыңар да, вообще мындай элге бир ушунчалык бир жаман көргөзүп салдыңар да, жанагы бир канча ЛГБТ. Айланайын барбагылачы, мына эмет тигил Ак үйдүн жанына барбагылачы. Ак үйдүн жанына барып алып, ар бир депутат келсе ошодон сурап спрос кылып атасыңар. Силер кимсиңер? Сотсуңарбы? Же прокурорсуңарбы? Силер аларды эметип мындай мажбурлап бердиңби же бербедиңби деп. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, баарыңарды сабырдуулукка чакырам. Биз төңкөрүштү бир эмес 3 жолу өткөрдүк. Кудайга шүгүр, азыр дагы ошо кымбатчылык дүйнө жүзүндө жүрүп атат, бирок кээ бир адамдар ошодон пайдаланып, Кыргызстанда дагы бир туруксуз бир нерселерди жасайбыз, ушундай нерселерди кылабыз деп бийликке сөз айтып атасыңар. Ушунчалык бир кыйынчылык убакытта отурган Атамбаевдин убагында отурдук го, Сооронбай Жээнбековдун убагында отурдук го. Садыр Жапаров ар бир нерсени, ар бир калдайган калың эл менен кеңеш кылып атса да аны да жаман көрөсүңөр. Мына светтерди мисалы мүмкүнчүлүгү жок адамдарга 50 тыйын кылып берди мисалы. Шүгүрдөйүк мына 75 тыйындан уже кетет деп атат уже. Мына колунда бар адамдар эле 75 тыйындан эсептелет деп атат. Эми ушундай иштеп аткан адамды дагы биз тепкилей берсек, ар кандай бир нерсе айтып берсек болбойт да. Мамлекет өз алдынча бир иш кылыш керек да. Мүмкүнчүлүк бериш керек да мамлекетке дагылчы. Чыгышке деген Сооронбай Жээнбековго деле 3 жыл мүмкүнчүлүк берип берек го. Жок дегенде Садыр Жапаровду тепкилебей, жок дегенде 2-3 жыл мүмкүнчүлүк берели. Анан кийин ушундай армиянын бардыгын Тажикстан менен ортодо болгондо жөнөтпөйсүңөрбү, андай мындай деп оозуңарга келген оттоп атасыңар да. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, баарыңарды сабырдуулукка чакырам. Ушуну так билип алгыла. Казакстандын элдери, Казакстандын жарандары Токаев кетсин деп бир жерден көргөн жокмун. Жомарт Токаев бул кетсин,
деген бир жерден көргөн жокмун. Алар тескерисинче айтып атат. Назарбаев кетсин деп атат. Назарбаев ошол мен өзүм жеке оюм боюнча эки бийлик жүрүп калды. Эмеде Казакстанда эки бийлик жүрүп калды. Саясий дагы жактан дагы аябай аксап кетти да буларчы. Эки бийлик жүрүп калган үчүн ошо Назарбаевдин кланын кулатабыз деп ушу газ себепчи болуп туруп анан көчөгө чыгышты. Бирок Назарбаев азыркы убакытта Казакстандан чыгып кеткени айтылып атат. Бизчи мындай айтканда бирөөдүн ички саясатына кийлигиш эмне кылабыз? Кече бирөө айтат, ушунча нерсени кылгандан кийин мына ЛГБТлар айтып атат, МПлар айтып атат, Ак үйдүн алдына барган бири 5-6 топ айтып атат. Ушинтип эметкенден кийин Жомарт Токаев отурганга эмеси моралдык укугу жок деп сенин президентиң беле ал. Сен отурганга укугу бар, укугу жокту сен чечесиң мисалы. Айланайын, катынсыңарбы катындар, давайчы үйүңөрдү тамагыңарды жасап күйөөңөрдү карап отургула. Жанагы Улан Үсөнгө окшогон тигил эркекпи же катынбы бир жынысы билинбеген бала чыгып алып мына андай мындай деп сүйлөп атасыңар. Тынч эле отургулачы, пожалуйста, суранчы. Силер эле мекенге күйүп аткан жериңер жокко? Биз да мекенге күйөбүз. Кудай сактасын, биздин мекенибизге эч ким келип кирип келбесин. Бирок мекенибизге бир кандай бир эмелер боло турган болсо, ар бир кыргыз эң биринчи элдин алдында барып төшүбүздү тосконго алар менен акырына чейин барганга биз даярбыз. Ким болбосун. Кыргыз 6 миллион кыргыз, 7 миллион кыргыз биз дүйнөдө эч кимден корккон адамдардан эмеспиз. Биз коркпойбуз эч кимден. Как будто анан кийин жанагы жынысы билинбегендер, галбой, палубойлор чыгып алып, адамды уят кылып, жанагы жаңы келген Эруланга асылып атасыңар, Дастан Жумабековго асылып атасыңар, башка да депутаттарга асылып атасыңар, Медералиевге асылып атасыңар, ар кандай бир сөздөрдү эметип атасыңар. Ошол ОДКБны киргизген немеге асылгыла, Атамбаевге асылгыла түрмөдө жаткан коррупционер, ууру шопурларын байып жүрген, жан сакчыларын байып жүрген Атамбаев менен эсептешпейсиңерби? Садыр Жапаровго эмне ушул чечимди кабыл алыш Садыр Жапаровго мындай оңой олтоң иш болупурбу? Садыр Жапаров үчүн дагы аябай бир оор бир маанилүү бир маселе болду бул чынында. Жалган маалыматтарды урматтуу кыргыз элим, жалган маалыматтарга эч кимге алданбагыла. Бардыгы жакшы болот. Биз Кудай буйрса мына бизде дагы бардыгы турукташып, бардыгы жакшы. Дүйнө жүзүндө бардык жерде кымбатчылык бар. Бизде эми тиги Казакстандай болуп газ чыгып аткан жери жок. Аларда ошол мен угушум боюнча 60-50 тыйындан 120 тыйынга көтөрүлүп кеткени үчүн көчөгө чыкты деп айтып атат. Алардын өздөрүнүн ички маселеси, алар өздөрү чечип алат. Эсли Жомарт Токаев жөн эле калдайган калың элди террорду айта турган болсо, алар өздөрү чечишет. Жөн эле бул жерден эметип эксперт боло бериштин кереги жок. Биз өзүбүздүн мамлекетибизди эптеп алалычы, биз өзүбүздүн мамлекетибизге мындай колубуздан келишинче стабилдүүлүктү кармап, мындай эметип митингке үндөбөй, элдин башын айлантпай жакшынакай бир эмеге үндөп алалы. Калган баары Кудайдын айтканы болот буйрса. Анан жана блогер чалыш тиги буларга дагы айтарым, биздин мамлекетке сөздөр кытып аткан жана Дик Арманга окшогондор мындай эле көтүңөрдү кысып эле, короче, тынч эле жашагылачы, биздин эмеге бизге тийишпейличи. Могул ошо ЛГБТларга да ошентип эле айтар элем, баарыңар кыскыла болду бүттү. Ак үйдүн алдына 6-7 адам болуп эле топтолуп эле силерди көттү, эртең менен баштап эле тозо калыпчы. Мына кече мисалы Адахан каякта жүрөт мисалы, Адахан жок. Келбейби? Келип мына ушундай бир кыйынчылык болуп атат. Маанилүү маселени кабыл алайын деген кезде Адахан менен Орозайым жок. Анан Орозайым Нарматова мен тигил ОДКБнын мүчөсү болуп туруп Казакстанга киргенине каршымын деп Facebookка жазып койпур. Билимсиз дипломун сатып алган, коридордо бүткөн, бир дагы эмең группалашың жок, бир класста сүрөтүң жок. Эми сен депутат деген эле атың бар, эми койчу эми. Сага мындай кыз кишисиң, сага деле айткан не стоит да чынындачы. Кыйын экенсиң, барып туруп каршы бербейт белең, ошол жерден барып туруп добушуңду бер, мен каршымын деп туруп.
жаның алып коймок беле. Макул болсоң макулдугуңду бер. Ана Адахан ошондой керек убагында тереке чыгып кетип бир кечечи Адаханга издөө салып аткан калдайган калың эл. Жок дегенде кайын журтун казактарды ушундай оор убакта сатпашың керек эле да. Урматтуу бир туугандар, кыргыз элим, калдайган калың элим, казак бир туугандар, биз баарыбыз бир тууганбыз. Бир элбиз. Болгондо да ал муслиму ихва дейт. Мусулмандын бир тууганы дейт пайгамбарыбыздан хадис бар. Биз мусулман элбиз, бир тууган элбиз. Кандай бир кыйынчылык болсо дагы Кыргызстанга бир кыйынчылык түшөбү, Казакстанга кыйынчылык түшөбү, мусулман элибизге бир кыйынчылык түшөбү, колубуздан келишинче аш менен таш менен урбай, аш менен урганга аракет кылыш керек. Эски нерсени эстөөнүн кереги жок. Менин бир гана принцибим бар, бир гана оюм бар. Садыр Жапаровду колубуздан келишинче колдойлу. Тескерисинче ЛГБТ, МПО окшогон алдагы каны бузук адамдар, эркек менен эркек чаткан, бири-бирине ошол экөө мамлекетке зыян келтирген жок. Экөө бири-биринин кайфын кандырып атат. Эмне аларга тийишесиңер деген экөйлүү бузукларга каршы турушубуз керек. Булар биздин наркыбызды, булар биздин салтыбызды, булар биздин кыргыз деген атыбызды жок кылып жибериши толук ыктымал. Ошо кыргыз элим баарыңардан суранам. Мен күйөм Кыргызстанда Садыр Жапаров мына туура эмес иш кылып атса, туура эмес нерсе болуп атса, мен деле айтмакмын. Чынында мен мына чынында Садыр Жапаровдун тарапташымын. Садыр Нуркожоевичти колдойм. Бирок мен кээ бир адамдарды болуп, аркы эркеге сатылып кетип, аркы эркени сүйлөй бере турган адамдардын бири эмесмин. Садыр Жапаров азыркы мына келген официалдуу түрдө шайланып келди. Ошонун негизинде, мыйзамдын негизинде, закон негизинде, конституциянын негизинде өзүнүн мөөнөтүн өтөш керек. Кандай 2 саат уктаган президент, күнү түн иштеген президент тарыхта болду эле? Болгон эмес. Акаев келип катын бала чакысына башкартып койду. Бакиев келип бир туугандарына башкартып койду. Атамбаев келип шопурларына башкартып койду, жан сакчыларына. Асылбек келип, Сооронбай Жээнбеков келип Асылбекке бир тууганына башкартып койду. Садыр Жапаров кимге келип башкартып койду? Садыр Жапаров келип өзү башкарып атат. Бир туугандарын, аял бала чакасын эч бир жакка аралаштырган жок. Ушуну так таза билип алышыбыз керек. Садыр Нуркожоевич өзү айткандай, менин аялым жада калса бир швабра түрткөн дворникти да алмаштыра албайт деп атпайбы? Анан кийин Садыр Жапаровду кече жакында бирөөлөр чыга алып, мына мен бияктан чыктым, тияктан чыктым, кет деп ушинтип сүйлөп атасыңар. Кыз ойлоп отургулачы силер. Ушундай иштеп аткан президентти сыйлай албаган бетиңер бет эмес эле ушу пакет болуп калыптыр да, же бетон болуп калыптыр. Садыр Жапаровдон башка кайсы бир көрүнүктүү адамыңар бар? Же Сары бала тил Сапар Исаковго ишенип атасыңарбы? О ТЭЦ боюнча 34 миллион долларды урдап туруп Москвага барып клиника салып алган. Мына ачуу чындыктарды айтып атпаймынбы силерге? Же сагызган жанагы кинодогудай болуп бир убакытта карасаң бүт нерсе бүткөндөн кийин полициялар келип калат го, ошондой болуп чыгып калат. Өкүнүп, кайгырып, туура эмес, эми ушундай болуп калды деп монтип эле кайгырып бир актер. Же ошого ишенип атасыңарбы? Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, бул биздин солдаттарыбыз тиги жакка барып согушпайт. Тиги жактагы бир канча объектилер бар экен. Ошол объектилерди карайт. Мисалы, курал жарактар турган, жана башка нерселер турган, техникалар турган, жана башка эмелер бар экен. Ошо объектилер, ошолорду карайт экен. Ал жерлерге ошол айтып аткан жана террор болобу, айтып аткан бир каны бузук адамдар болобу, бир ою бузук адамдар болобу кирип кете турган болсо, Казакстанда бир канча убакытка чейин хаос башталып, бир канча убакытка чейин бүтпөй калышы мүмкүн. Канча деген адамдардын каны төгүлүп кетиши толук ыктымал. Ошого ОДКБга ал официалдуу түрдө Жомарт Токаев Кемалевич кайрылып аткандан кийин ага мамлекет катары биз жооп берип койгонубуз бул туура. Эртең жүзүбүз да жарык болот. Анан
барып эле ошо биздин солдаттарыбыз бирдекеге учурап калсын, бир нерсе болуп калсын деп эме кылып аткан жокпуз да. Мен дагы ошол кыргыз катары, адам катары чынында мына канча күндөн бери эфирге чыкпай атам. Ичим күйүп, ушундай бир ситуация болуп, ушундай акыбал болгонуна кандай болот болду экен, эмне болуп болду экен деп аябай мындай ойлондум да. Бирок мындай эл туура эле кабыл алып атат да. Бир учканагы бузуклар жалган маалыматтарды элге таратып атасыңар. Тажаттыңар силерчи, тажаттыңар да мындай. Же жок болбодуңар, же ушундай бир жаман жинге тийдиңер да ушундайчы. Кыйын экенсиңер, ушунчалык патриот экенсиңер, Атамбаевдин оонда каякта жүрдүңөр эле. Же Атамбаев силерге жем чачып турду эле жана бирөө айткандай, жем чачып койсо жакшы болот эле дегенде. Ошон үчүн кыргыз элим, кыргызстандыктар баарыңарды сабырдуулукка чакырам. Сабырдуулар менен Аллах Таала ар дайым биргем деп айтат өзүнүн Кур'ани Каримде. Инналлаху ма'ас-сабирин дейт. Ey кулдарым, силер сабыр кылгыла, мен силер менен биргемин дейт. Анан көрөк биздин кеткен 150 аскерибизге терең ыраазычылык билдирип, ошолорго дуа кылып, мына шам убакыты болуп калды. Дуа кылып аман эсен кайтсын деп ошону тилейли. Биринчиден. Экинчиден, кыргыз элим Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке дагы чоң рахмат айткыла. Кече Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичтин акыбалын көрүп, чынында мындай жүрөгүм сыздады да. Ушул жыйында басып келгенин көрүп, сорго басып келди мисалы. Көрүнүп турат, тердеп турат ушундай. Өзү ковид болуп ооруп атса, ушундай бир ооруга чалдыгып турса дагы больницадан чыгып келип, ушундай бир оор убакытты эметип атса, кээ бир Facebook колдонуучулары мына Ташиев келип депутаттарды коркутуп атат. Ташиев келип рекет болуп кетиптир, Ташиев келип минтип кетиптир деп уруп атасыңар. Сен бир грипп болуп калып туруп эле ушундай бир иштечи. Иштей аласың, колуңан келбейт да, просто дивандан башка эчтекени билбейсиң, дивандын экспертсиң болгону. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, бузукларга, 30 жылдык кландарга, жазында митинг кылабыз деген күчтөргө алданбай. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди акырына чейин колдогула. Баарыбыз колдоп, коштоп, жакшы бир поддержка тепсек, мамлекетибиз өнүгүп кетсе, менин дагы жүзүм жарык болот, сиздердин да жүзүңүздөр жарык болот. Жана Садыр Нуркожоевичтин да жүзү жарык болот. Садыр Нуркожоевичтин 30 жылга тетей кылып аткан иштери бул өтө бир жакшы бир нерсе. Ошол кыргыз элим, алданбагыла, ар дайым мен эметип, колуман келишинче убакытка карап, кырдаалды түшүндүрүп бергенге аракет кылып турам. ОДКБнын мүчөсү болгондон кааласак да, каалабасак дагы бир кадамга барышыбыз керек. Бизди ошолго мүчө кылган кимдер экенин билишибиз керек. Анан кийин баардык нерсени келип эле Садыр Жапаров менен Ташиев ушул нерсенин баарын жашап салгансып, экөөнү төңкөп жатып калганын кереги жок. Ар кимиңиздердин ишиңиздерге ийгилик, жолуңуздар ачык болсун. Кирип келген 2022 жылы баарыбызга бакубатчылык, берекечилик, тынччылык, оору балекеттерден алыс кылган жылдардан болсун. Ар кимиңиздердин ишиңиздерге ийгилик. Менин жеке баракчама 22 жолу ачылган жеке Бекзат Өмүрбеков деген баракчама ар бир кыргызстандыктарды, кыргыз элимди катталууга чакырам. Мен силерди Сыймык Жапыкеевке окшоп, Максат Мамыткановго окшоп, калп эле мен сахар болуп аттым деп элдердин баарын тартып, силерди блудняга тыгып, алдап коеюн деген такыр 1 грамм оюм жок. Жаман катын кетем деп коркутат дегендей болуп, мага тийишпегилечи мен генералдыкты тапшырайын деп айтыппыр. Менин жеке оюм боюнча Сыймык Жапыкеев генералдыкка татыксыз. Интернетте отуруп эле депутат болуп калган адамдарга мен өзүм жеке каршымын. Интернетте отуруп эле генерал болуп калган адамдарга жеке каршымын. Интернетте отуруп эле өзүнчө мекенчил болуп, мекенге күйүп калган адамдарга каршымын. Кичине кызмат кылып алып эле, кичине нерсе кылып алып эле, мен кылдым, мага эмнеге диплом бербейт, мага эмнеге сыйлык бербейт дегендерди токтоткула. Эң главный, силердин кылган ак кызматыңарды, калдайган калдың элди алдабаганыңарды Аллах Таала билсе, жана эл билсе, ошол жетиштүү болот.
Бирдеке кылдыңбы, оң колуң менен кылган жакшылыкты сол колуң көрбөсүн дейт. Бир аз бир нерсе кылып алып милдет кылганыңарды токтоткула. Жапыкеев Сыймык, Максат Мамытканов экөөңөрдүн жана чоң казатка кирип алып, чоң казат мурда Манас жок деп туруп, кайра Манас бар деп калдаган калың элди алдаганың 40 жылда эмес, 40 күндө билинип калганы баарыбызга белгилүү болду. Кимдин проект экенин, кимдин адам экенин баардыгы белгилүү болду. Чындык ушундай ачуу болот. Ачуу болсо дагы мен адам катары, жаран катары Сыймык Жапакеев, сенин кылган бул ишиң саткындык, кырсалык иш болду. Сенин кече чыгарган аудио записиңди менде да турат, элге чыгарууну туура көргөн жокмун, бирок ошону угуп алып чындыгында ушундай туруксуздар, ушундай саткындар көп болгондуктан Кыргызстан өнүкпөй атканын көрүп, мен да өкүндүм чынында. Мен силерди урматтуу кыргыз элим, буларга окшоп бир жерден каржыланып, буларга окшоп броон машиналарда жүрүп, буларга окшоп атайын квартиралар сынмайт этилип, ар бир жактан акча келип мени каржылап аткан адам жок. Болгону мен кыргыз элиме күйгөн адам катары азыркы убакытта Садыр Жапаров менен Ташиев колунан келген кызматты кылып атканын, колунан келген ишти жасап атканын көрүп, ушулардын ишине ыраазы болуп, Садыр Жапаровка менин толук өзүмдүн ишеничим бар Кыргызстанды оңдойт деген. Ошонун негизинде гана мен колдоп, Садыр Жапаровдун колуна кол, бутуна бут болуп, бир убакытта бир кылымдын ушул Кыргызстандын өнүгүп кетишине, өсүп кетишине колуман келген салымды кошоюн деп чыгып атам. Ар бир адамга бир жан берилет. Алла Таала айтат: "Куллун нафси заиқатул маут" дейт. Айна такуну юдрикал маут дейт. Сен каякта болсоң да сага өлүм жетет. Ар бир жандык адам баласы болобу, ал айбан болобу, бир күн өлүм дамы татат дейт. Баарыбыздын башыбызда бир өлүм бар. Мен уурулардан, жегичтерден, 30 жылдык кыландардан корккон жокмун. Жана коркпойм дагы. Биз эл үчүн, жер үчүн колубуздан келген салымды кошуп атабыз. Менин бир туугандарым да кошуп, эл үчүн, жер үчүн отуруп коюшкан убагында. Колуңардан бок келбеген, колуңардан эч нерсе келбеген, бакырып чыгып, бакылдагандар эшектин да тушоосун чечкен жоксуңар да, тетиринче калдайган калың элди башка жака түртүп баратасыңар. Ушу келген Садыр Жапаровду да жактырбай атасыңар. Ошого мен карапайым элиме өтө терең ыраазычылык билдирем. Алданбагыла, акырына чейин туралы. Садыр Жапаров өз мөйнөтүнө чейин жакшы иштейсин. Садыр Нуркожоевичке мүмкүнчүлүк берели. Андан кийин Кудай буйрса, Кудай кааласа көрө жатарбыз. Ар кимиңиздердин ишиңиздерге ийгилик. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.